Man raghiba an sunnati falaysa minni. Bo'ldi, qisqa. Бұл бекем хадис, бирок хадистин ең акыркысы. Бирле строчкасы. Бұл жерде өткен пайгамбарыбыз ким man rabi an sunnat мени сүннөн баштарса falaysa minni, ал бизден эмес деди. Бүттү, белгилүү болду. Бирок бул хадистин айтылышынын себеби бар экен. Себеби дегенибиз бир күнү бир 3 Алейхиссаламдын бир сүннөттөрү жөнүндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу жөнүндө билгиси келип, Айша энебиздин жанына келип, ал жерден пайгамбарыбыздын жашоосун сураганда, бир нечелерин айткандан кийин баягылар айтчу, жок элем, бул пайгамбар да. Биз пайгамбар болгондон кийин биз ага жетпейбиз. Бирок деп, бирөөсү мен бүгүндөн баштап субханалла такыр үйлөнбөйм. Бирөөсү болсо мен өмүр бою орозо кармайм. Үчүнчүсү болсо мен дайыма уктабай тахажжуд намаз окуйм деп айтты. Алар жөнүндө кабар пайгамбарга жеткенде, аларга пайгамбар чакыртып, мындай кылбагыла, мен пайгамбармын. Мен да маал менен намаз окуйм. Мен пайгамбармын. Мен маал менен ушундай орозо тутамын. Мен пайгамбармын. Мен да үйлөнөмүн дегенде, баягылар эми бул пайгамбар да эми сизге дегенде пайгамбар айтқан, эми айтқан. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ким мени сүннөтүмөн баштарса, ал менден эмес деди. Дегенден кийин мына ушул акыркы эмес ушул болду. Демек, динибизде аша чабуу, динибизде фанатик болуп кетүү, динибизде террорист болуп кетүү деген нерсе мындай айткан. Түк азали эч мүмкүн эмес экен жашашы. Эми бул жерден карай турган болсок, бул жагы мындай. Биз Фатхул Баридеги буга берген түшүндүрмөнү айттык силерге азыр. Эми айтайын деген нерсем, пайгамбардын сүннөтү дегенде кантип нерсени түшүнөбүз десе, биз пайгамбардын жашоосун бул сүннөтүн бул жашоо деп түшүнүшүбүз керек. Демек, пайгамбарыбыздын жашоосунда көптөгөн сахабалар болгон. Ошол сахабалардын ичинде пайгамбарыбыздын жанында жүргөндөрдөн, мисалы Абу Бакыр динге келгенче 40 000 динар болгон экен. Ошонун баарын Алла жолуна жумшаган экен. Же болсо пайгамбарыбыздын жанында жүрүп, ошо дин үчүн короткон экен. Кара. Эми Абдурахман ибн Ауфту Абу Бакыр алып келген да. Эми кара, Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху ал да өтө бай адам болгон. Бирок Меккеден Мединага көчкөндө анын эч нерсеси болгон эмес. Калбай калган, нөл. Эми алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүрүшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген вахилерге прямой, түзмө-түз себепкер болгон адамдар. Hazreti Умар радияллаху анху ал да ушунча бай болгон, мынекен ошол байлыгынын качан динге келгенден кийин айтат да, мен кечирээк келип калдым дейт. Бирок кечирээк келип калдым дейт. Бирок эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи жанына келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына жөлөк таяк болуп турду. Анан дин үчүн эмне кылды? Дүйнөсүн коротtu. Караңыздар. Ошол эле мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына динге келгендерден эң биринчи дин үчүн курбанчылык кылган сахабалар, эң биринчи аял болгон. Ким болуптур? Аял киши болгон. Эми карагыла. Эми дин үчүн субханалла эң биринчи көчөгө өгөй атасынан кубаланган кичинекей бала болгон. Караңыздар, бардыгы бар, бай бар экен, кедей бар экен, кул бар экен, кыз бар экен, бала бар экен, түшүндүрбү? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген динде адамзат үчүн субханалла бардык нерсеге жол бар экенин айтып түшүндүргүм келип атат. Демек, биз исламда биринчи жашоо маселеси болгондо, мисалы, бизди жашоого эмне үчүн байлайт? Биринчи бизди байлаган нерсе бул, мисалы, бир адам бар алдына келгенде үйлөнүш керек. Үйлөнгөндөн ал үй бүлөсүн багыш керек. Эми үй бүлөнү багыш үчүн иштеш керек да, туурабы? Эми ушул иштөө жөнүндө, жашоодо максат куруу жөнүндө пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахабаларга сонун үлгү болгон. Кандай десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы кемнеке Буткан ва Акыйк базарына барып, не алган? Соода кылган.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сахабаларга үйрөткөн соода кылганды кандай кылыш керек экен. Демек, биринчи сүннөттөн көрө турган пайгамбардын соода кылганы же болсо адамдарда эле кадимгидей барып эмне кылганын көрсөтүп атат? Соода кылган. Алла Таала олжонун 5тен 1 бөлүгүн пайгамбарга бөлүп бергендигин айтабыз. Эми бирок ошол олжо түшкөндөн кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону бирөөнү дагы өзү үчүн калтырбай, болгондо Алла анын расулу үчүн болсо дагы эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны садака кылып, керек болсо акыркысына чейин берип, анан кийин деп отуруп калгандыгын биз карап атабыз. Карагыла. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган экен? Ага келген нерселердин бардыгын эмне кылган экен? Садака кылган. Үчүнчүдөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдуу эркектерден болгон. Деп ошондо эмне экен? Кадимгидей бирөөнүн күйөөсү болгон. Пайгамбардын сүннөтүдө дагы эмне экен? Ошол күйөө болуу жагы, үйрөтүү жагы бар. Ошол мезгилде субхана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызду анан эркектүү да болгон. Демек, айтайын деген максатым эле пайгамбарыбыз ата болгон. Түшүнөсүзбү? Демек, сүннөт дегенде биз жөнөкөй эле пайгамбардын мындай айтканда намазын, орозосун эмес эмес, балки толук жашоону элестетишибиз керек экен. Эмне кылышыбыз керек экен? Толук жашоону. Демек, машалла, эми карагыла. Демек, мусулман сүннөт боюнча жашоодо эмне кылыш керек десе, жашоодо күрөшүш керек. Бир да секунд калбай күрөшүш керек. Аракет кылуусу зарыл. Эгерде аракет кылбасаңар, анда силер субханалла артта калып каласыңар. Чын, жашоодон артта каласың, илимден артта каласың. Субханалла, сен кыла турган ишти башка бирөө кыла бериши мүмкүн экен. Демек, жашоодо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аракет кылганды үйрөткөн. Мүмкүн эмес, бир да секунд. Карагыла. Буга мен дайым айтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оокат кылгыла өлбөчүдөй деген. Ким айттыр? Эмне дептир? Оокат кылгыла дейт, өлбөчүдөй. Тытын кыла дейт. Сахабалар мисал алса, пайгамбардан келип отуруп калган мезгилде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне отурасыңар? Я Расулалла, сизди күтүп атабыз дегенде айтып аткан, мен дейт, бул бак жөнүндө билбейм дейт. Курма жөнүндө билбейм. Силер жакшыраак билесиңер, өзүңөрдүн аракетиңерди кыла бергиле деп айткан экен. Деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, малатсы, отура бергиле ушинтип айткан эмес экен. Аны көргөн Умар халифа болуп турган мезгилде пайгамбар мечитинде бер ахли суфа деп коет, суфада отурган адамдарды көрүп, силер эмнеге отурасыңар десе, Алланын зикирге отурабыз дейт. Анан десе биз Алладан жакшылык рызкын күтүп атабыз дегенде, ушундай деп катуу айткан, колунда таягы менен кезип мечитте отурушат. Каякта отурушат экен? Тур. Бар, Алла Таала асмандан динар менен дирхам жадырбайт. Тур, бар, базарга аракет кыла деген экен. Дегенибиз мынакей, пайгамбар, анын сахабасы, хулафай рашидинден ичинен эң мындай айтканда адилеттүү падыша болгон ким экен? Азирет Умар деген. Тур, оокат кыла деп аткан. Исламда субханалла кедей болуунун даражасы бар, ошол эле бай болуунун да даражасы бар. Демек, исламда эгерде мынакей карагыла, 5 парыз бар, Исламда канча парыз бар? Мынакей, авал, ула, эмне экен? Бул шахадай калим. Шахада айтуу. Экинчиси субханалла, ас-сала, намаз. Андан кийинчи саум, орозо тутуу. Андан кийинчи туз закат. Андан кийинчи хадж. Бул карагыла. Эми карагыла. Үчөө. Бул ар бир адам кыла алат экен. Иман айт келтире алат, намаз окут, орозо. Бирок ким зекет берет, ким ажылык кылат. Карагыла. Алла Таала субханалла ушул жерден бизге өзү айтып аткан да, демек субханалла зекет бере турган даражада болгула. Алланын үйүн оңой олтоң тыйым мүмкүнчүлүгү менен бар ажылык кылган мүмкүнчүлүк Алла деп аткан. Эгерде Алла Таала сиз менен бизден кедейчиликти эле, эчтеке илим, билим, өсүш, өнүгүүнү каалабаганда, анда Алла Таала үчөө менен калтырмакта турабы? Жетет ушул эле, силерге ушул эле жетет демек. Бирок Алла Таала зекет беришет дейт. Демек, зекет берүү үчүн сен аракет кылышың керекпи? Бир күнү пайгамбарыбыз ушунда отурса, бирөөлөр келип, бер дей берди. Пайгамбарыбыз болундагы жанданы берди, сахабадан сурап берди, тигине кылып берди, минтип берди. Аны акырында кайра эле келе берди. Пайгамбарыбыз айткан, дейт,
минтип конуп келгенге караганда дейт да, үстүнө мына бере турган жакшыраак, мына алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы. Тур, бар. Аракет кылып, мен башкаларга бере турган деңгээлде бол деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экен үйрөтүп атат экен. Бирок биздин жашообузду Алла Таала билген себебинен, биз пайгамбарыбыз билген себебинен бизде мисалы алса бирде болуп, бирде болбой калышы мүмкүн экен. Ошонун себебинен Алла Таалам субханалла биздин ким экенибизди билет да, туурабы? Аны ошондой айтат экен. Ва шарри ва хайри мин Алла Таала. Кээ бир алымда айтат, ва шарри ва хайри мин Алла Таала деген сөз бул жерде Курандан, сүннөттөн табуу мүмкүнбү десе, айтат экен, жок. Бул жакшылык жаманчылык Алладан деген нерсе, бул Алла Тааланын субханалла кудурет сыпатына байланыштуу нерсе деп айтат. Эмне үчүн? Анткени себеп сенин жакшылыгың, болгон жакшылыгың Алла мурунтан эле билген болчу, ошону мурунтан эле жазып койгон, сага ушундай жакшылык болот. Жаманчылык мурунтан эле жазылган, эмне экен ошол нерсе сенин болоруң билип туруп жазып койгон дейт. Демек биз мындай экенбиз да, психологический кетип калышы мүмкүн экен кээ бирде мындай чыдай албай кетип жүргөн жашоодо оорчулуктарга. Ошонун себебинен бизге сонун мотивация болуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай жанына чоң да киши эмес, мындай колтойгон акылы толук адамды эмес, Азирети Субхан Аббас радиаллаху анху жап-жаш балага айтып аткен да, балам дейт, мен сага бир нече насаат айтам, сен ушуну бекем тутуп алгын дейт. Бирок пайгамбарыбыз ага айтаардан мурда айтып аткен, я Аббас, я валад, о балам, о уулум, я гулам. Деп улам, лаббайк я Расул, мен жаныңда турам, аркаңда учуп качып баратам мына. Я гулам, я Алланын элчиси, мен учуп качып баратам аркаңда, мынакей аркаңдамын. Анан дагы айтып аткен, я гулам. Кара дейт, уккун дейт эми. Карасаң, амыр кылып айтат, уккун дейт. Мен сага бир нече насаат айтам дейт. Ошону жашооңо бекем тута турган болсоң, сен иншалла бул дүйнө ахиреттин пайдасын табасың дейт. Эми кара. Мен алдында 6 айтпайм, акырында 2 айтайын. Балам дейт. Эгерде бүткүл адамзат, анан жиндердин бардыгы тең чогулуп келип туруп, сага пайда берем десе, ал Алла каалаганчалык гана пайда бере алат. Уулум, эгерде жиндер, адамдар, асман жердин отпой чотпой ортосунда чогулуп келип сага зыян беребиз десе, Алла каалаганчалык гана бере алат деп айтат экен. Ук деп атат, көрдүңбү мындай нерсе. Демек, я гулам деген, уулум деп, биз баарыбыз тең пайгамбардын уулубуз. Баарыбыз айтып аткан. Демек, сен иштеп аткан ишиңде, ошо кылып аткан алда жылышын максат коюп бараткан жалыңда адамзаттын бар керек болсо сага каршы чыгышы мүмкүн экен. Керек болсо бардыгы тең жардам берем деп чыгышы мүмкүн экен. Бирок унутпа, Алла каалаганчалык болот. Адамдын өлүмү кандай эсип, анын рызкысы эсип турабы? Демек, эгерде сен ушу жашооңдо күч менен аракет кылып, максат коюп кетип бараткан жолунда бир нерсе болуп, кээде болбой ушундай калып болсо, сен окончательный итог акырында эмне чыга турган болсо, ошол нерсеге ыраазы болушуң керек. Билесиңерби, адамдын сапаты эки нерсе менен багланат. Адамдык эки чоң бир сапат бар. Эгерде ошол сенде бар боло турган болсо, сен жашоону жеңип кетесиң. Биринчи сапат бул субхана сөзгө бекем болуу. Бердиңби сөздү? Я Алла, мен уктум, ашыйдым. Я Алла, сенден башка эч бир кудай жок, мен ишендим дедиңби? Сен бекем болгон. Алла таянам деген сөз да болчу. Ашхаду, мен күбөлүк берем, я Алла. Алла илаха. Я Алла, сенден башка иллалла бирде кудайчы жок. Сен мени колдойсуң, кордойсуң, бересиң, аласың, сенден башка жок. Сен мага өмүр берген сенсиң, өлүм бере турган сенсиң, бактылуулуң бактылуу, бактысыз кыла турган сенсиң. Дедиңби? Демек Аллага сен баят кылдың. Сен Аллага таяндың да турабы? Демек субханалла, ошол жашооңдо келе турган, алдыңда тосуп турган тоскоолчунун баарын тең Аллага табыштап коюш керек экен. Аягында чыккан жыйынтыкка, ey Алла, мен ыраазымын десең, ошондо эгерде $1,000,000 салып, бирок акырында $100 чыга турган болсо, бул сен үчүн хайыр. Ошондо береке бар. Эгерде ошончо салып туруп, бирок сен эч нерсе чыгарып болсоң, мында да хайыр бар. Улуу адамдар, данышпан айтат экен, сен ойлоп бараткан максатта аягы сен ойлогондой чыкпай калса, бул Аллах Тааланын данышмандылыгы, Алланын сагыган, каалаган жакшылыгы. Анткени ошол эгерде аягына чыгып калганда, бул сен үчүн зыян болуп калмак дейт. Түшүндүкпү, машалла? Аракет кылабыз ушуга? Толук табакел Аллагабы? Жыйынтыгына ыраазы болобузбу? Аракет кылабыз ушуга?
Чөтті мені түсінбей қалыңар оқшасыңар. Емнеге деле көзүңөр каймактап калды. Мындай кылабыз азыр сразу чыгып кетпейбиз. Мындай кылалы. Биз бир жакшы бир метод кылабыз иншалла. Азыр менин аркаман чуркап чыкканда пайда жок. Мен сени обедке кетем азыр. Карагыла. Ушул жерде мына 5-6 ордун 5-6тан чогула калды дагы эле. Ана мен айткан нерсени бир аз музакара кылып койсуңар. Кайталап койбойсуңарбы? Мына кандай десеңер макулсуңар ушуга? Кетип калган эмне пайда сыртта? Мына мечит жылуу, машалланын үйүндөсүңөр. Бир аз мына кайталап койсоңор, акылга, зээнге отуруп калат. Макулбу? Улуу күчүмүн дебегиле, уялбагыла. Анткенсе теке бер, аны уялчак эч качан жашоодо максатына жетпейт. Илим да жукпайт, жашоодо да бир нерсе кыла албайт, субханалла. Ошол ушундай нерсе да слишком эле нюня болуп кетпеш керек да. Эркек кээ бирде грубый болот, кээ бирде сылык болот, жашоодо ар кандай болот да туурабы? Кээ бирде субхана сынып бериш керек болот, кээ бирде ийилип бериш керек болот, кээ бирде туруп бериш керек болот. Бул эркектин сапаты да туурабы? Ким эле айтып турсун, жипке тизгендей болот да, ким убада кылды эле силерге? Ким убада кылган субхан, бул дүйнөдө баарыңар бактылуу болосуңар деп. Ким убада кылды, Аллахтан баарыңар тең бай болосуңар деп. Ким убада кылды, бул дүйнөдө баарыңар оорубайсыңар деп. Ким убада кылды, эч ким өлбөйт деп. Ким убада кылган? Эч ким убада кылган эмес. Бул дүйнөдө мунун баары бар. Ушундай бирде туз жалайсың, бирде кант жейсиң. Бирде субханалла ооруп наалыйсың, бирде ийгирге жетип жыргайсың. Жашоо ушундай. Кээ бирде тажайсың, кээ бирде жашагың келет. Бул өзү адамдык закон ушундай. Сиздин биздин субхана жашообузда боло турган, бизди курчап турган нерсе ушул. Ал эми Аллах мага таянгыла, ошол берилген нерсенин баарына жеңилдик берем деген болчу. Алланын уадасы ушул. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдика астагфирука ва атубу илейк. Амин раббил аламин.